Assalamu алейкум, касиеттүү, кылым карыткан, айкөл, берешен, кайрымдуу кыргыз элим. Мынакей Кудай буйрса биз Ак ниет аманат коомдук фонд. Мен дайым айтып келем, мекенибизде чыныгы муктаждар менен, чыныгы кайрымдуу берешен элибиздин ортосунда бул фонд татыктуу көпүрө болуп берсе экен, муктаж инсандар үчүн татыктуу кызмат кылып берсе экен деп мен дайым айтып келем. Мына бүгүнкү күндө биз 2 жумадан бери Бишкек шаарында кайрымдуулук иш сапары менен жүрөбүз. Бул жерде жүргөн кезде бизге бир кайрылуучу интернет булактарынан спорт мейкиндигин алып барган мырзанын видео алып чыккан бир үйдө ушундай жүрөктү титиреткен, оор тагдырда жашаган бир үйдө 9 жан жашаса, 8 майып жандар жашап келген. 7 майып көз азиз болгон болсо, 8-си боор оорусуна чалдыккан Ширин деген эжебиздин тагдырын көрүп, биз мекенибизге, элибизге, же болбосо ар бир муктаж инсандарга жардам берип жүргөн мекендештерибизге коомчулук алып чыгып, ошол инсандын дагы жакшы болуп кетишине себепчи болуп калайлы. Же болбосо бутуна туруп кетүүсүнө, же болбосо кайрымдуу берешен кыргыз элибиздин жардам берүүсүнө себепчи болуп калайлы деген ниет максат менен бардык элек. Барганыбыз албетте бир гана жараткан Аллахтын буйругу менен. Кайсыл жакка бассак да, кайсыл жакка кадам шилтесек дагы бир гана жараткан Алланын гана буйругу менен болот. Аллах таалам ошол үй бүлөгө бизди буйруп койгон экен. 22 декабрь күнү барып, колубуздан келген жардамыбызды берип, Ак ниет аманат коомдук фондунан ушу $100 акчабызды берип, анан коомчулук алып чыккан соң биздин фонддун сыртта жүргөн мүчөлөрү десем да болот, демөөрчүлөр десем да болот, 3 агабыз, бириси 10.000, бириси 5.000, бириси 500 сом акчасын жиберип, салар замат эле эртеси кайра 24 декабрь күнү аманатты алып барып, коомчулукка мен дайым айтып келем, биздин аманат дайым ачык түрдө, элдин аманаты ачык түрдө, отчеттук негизде тапшырылат ээсине, дарегине. Ошол жиберген инсандардын айтуусу боюнча ошол дарегине жеткирилет. Ошол негизде эле ошол Ширин эжебизге кече 15.500 акчаны тапшырарда дагы мен видео отчет алып койгонмун. Ошол жактан кайткан замат эле Ширин эжебизден кайра звонок келип, айта кетчү маселе, биз видеолорду өчүргөнүбүздүн себебин айтып атам. Мени ошол жерден кайтканда эле медер ушундай видеолорду өчүрүп койчу деп аябай суранды. Эжеке, эмне үчүн десем, ушундай бир-эки маселелерин айтты. Түшүнбөдүм, мен сразу эле сездим, сразу эле билдим, буну ким айттырып атат, ким дедирип атат, эмне максатта айттырып атат. Эжеке, кое туруңуз, балким бирөө 1 сом салабы, балким бирөө 5 сом салабы аз да болсо жардам болуп калар деген ниет менен ол видеону бир күн өчүрбөй турдум. Бул кечетен бери звонок кылып атышкан. Анан бүгүн дагы ошо кече түндү дагы саат 2-лерге чейин звонок кылып, бүгүн эртелеп кайра чалып, аябай чынында жумуштун үстүнө жүргөндө тынчыбызды алып, эгерде өчүрбөсөңөр биз сотко да берүүгө даярбыз, сотко да беребиз деген сөздөрдү укканда мен ушунчалык шок болдум. Билип турам, көрүп турам, ким айттырып атат, ким ушул жолго алып барып атат ал семьяны. Мен ишенбедим, бир үй бүлөдө 9 жан жашаса, 8 майып. Булар сөзсүз жардамга муктаж. Сөзсүз биз менен сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Бирок бул нерсени айттырып атат. Улам айттыргандан мен өчүрүп койдум, болуптур эже сиздин суранышыңыз боюнча. Бирок мен өзүнүн алдына барып, биздин фонддун демилге менен канча аманат алганыңызды элге, коомчулукка айтып, анан эмне максатта өчүртүп атканыңызды дагы айтып коюңуз десем, андан да баш тартып койду. Ошонун негизинде мен айтып коюуну туура көрүп турам, мекендештер. Анткени
менден сурап атышат, эмне максатта, эмнеге ал видеону өчүрүп койдуңар деп. Өчүргөнүбүздүн себеби ушундай мекендештер. Арабызда көзү сокур эмес, көкүрөгү сокурлар толуп кетти мекендештер. Ушул жумуштун так үстүндө жүргөндө бүгүнкү күндө тескерисинче колдоп, коштоп, жардам бере албаса дагы жылуу сөзүн айткан инсандар эмес, астыбызга чыгып бутун тоскон, же болбосо жасап аткан жумушубузга текеберлер кылган инсандар, көрө албастык кылган инсандар көбөйдү чынында. Туура бул сооптук жумушта атаңдашуу болуш керек, бирок ак ниет менен болуш керек да мекендештер. Таза атаңдашуу болуш керек. Бирибиздин артыбыздан каралап, же болбосо башка маселе, андай нерсенин кереги жок. Кудай буйруса мен дайым айтып келем, бул менен жумуш токтолуп калбайт. Жумуш алдыга жыла берет. Мен эжеге да айттым, эжеке, мен буйруса ден соолугумдун аягына чейин ушу сиздердей мекенибизде кыйналган инсандар үчүн жардам берем деп аттанып чыккам, ниет кылып чыккам. Бул жумуш токтобойт, сиздер менен токтобойт. Ошондуктан туура кабыл алыңыз. Фонддун атына бир элдин ой пикири же болбосо бир туура эмес ойлор болуп калбасын деп мен ушул видео отчет боюнча, видео аркылуу сиздерге ошол видеону өчүргөндүгүм боюнча айтып коюуну туура көрдүм. Элде суроо сурап атат. Ошончолук оор тагдырда жашаган, бир үйдө 9 жан жашаса, 8 майыптар жашаган үй бүлөнү коомчулукка алып чыктыңар дагы, эмне максатта кайра өчүрүп койдуңар деген суроолорду берип атат. Сурооңуздарга жооп бердим окшойт. Балким бул суроону бере албай аткан инсандар бардыр. Бардыгыңыздарга түшүнүктүү болду окшойт. Билбейм. Мен үчүн ал эженин бутубусуна туруп, же болбосо боорун операция кылуусуна мындай алдыга ынтылган ой максаты барбы же жокпу, же үстүнөн мен азыр айтып өткөндөй эле бирөө болбой эле айттырып атабы түшүнбөдүм. Адам баласына жардамды биз сурап бербешибиз керек, берейинби бербейинби деп. Балким андай инсандар элден келген жардамды орусча айтканда, мындай кыргызча айтканда тандап албашыбыз керек, разбирать этип албашыбыз керек. Ким жардамын бергиси келген инсандардан чын ниети менен жардамын алып коюш керек. Сен жардам бер, сен бербе, жо сеники кереги жок, сеники керек деген туура эмес болуп калат. Элдин алдында дагы туура эмес жумуш болуп калат. Ошондуктан мекендештер, бир туугандар, туура түшүнүңүздөр. Буйруса ширин эжебизге дагы биз кааларбыз. Аллах таалам ошончо оор сыноону берген соң шифасын кошо сөзсүз берет. Биз жардам берсек, бербесек дагы сөзсүз берет. Иншалла Кудай буйруса. Бутуна туруп кетсин, жакшы болуп кетсин, кааларыбыз, ден соолугу чыңалып кетсин, балдарынын жакшылыгында турсун, эч качан оорубасын дейм. Ушул оорусу эң акыркы оорулардын бири болсун. Буйруса мекендештер, бир туугандар, дагы да бул жумуш уланат. Бирок момундай бут тосуу сыноолорго дагы бул Ак ниет аманат коомдук фонд сынбайт, кайра чыйыр алат. Кайра ушундай инсандар менен чыйыр алып, элге изилденип, көптөгөн кызматты кылат деп мен ишенем. Сиздер да ишенесиздер. Баарыңыздарга рахмат мекендештер. Чынында мен бул жумушту баштаганыма бир Москвада 2015 баштаган болсом, 3 жыл, 4 жылдын жүзү болуптур 2013 баштасак. Будан да оор тагдырларды көрүп келгенбиз. Бирок көзүбүзгө да жаш алып, жигит башыбыз менен жашыбызды көргөзбөй келчү элек. Кечээ күнү ушундай өзүбүздү карман албай, көзүбүзгө жаш алып, элдин астына туура эмес болуп калды окшойт деп ойлойм. Туура түшүнүңүздөр мекендештер. Ошондой оор тагдырда көргөндө көзүң эмес, жүрөгүңөн жаш агып турат экен. Сай сөгүү сыздады. Айтарым, эч ким эч качан оорубасын. Мекенибизде Кудай буйруса
муктаж инсандар азайса деп биз ниет кылабыз. Баарыңыздарга рахмат мекендештер. Аллах ыраазы болсун. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Мен видеонун өчүргөндүн себебин сизге жеткире алдым окшойт деп айтам. Баарыңыздарга рахмат.